Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Көкбөрүдө эми улакчыларда аттарда камсыздандырылат. Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын президенти Рамис Жунусалиев Көкбөрүдө улакчылардын коопсуздугу каралып, жигиттердин оюнда жаракат албаш үчүн атайын форма даярдаларын айтты. Көкбөрүдө эми улакчылар менен аттар камсыздандырылат. Камсыздандыруу компаниялары менен келишим түзүп, дүйнөлүк спорттун тажрыйбасын колдонуп, жаңы талаптарды кошобуз. Бул тууралуу Рамис Жунусалиев Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында улакчылар буга чейин ар кимиси колунан келген жаракаттан коргоо каражаттарды колдонуп келишти. Көкбөрү заманбап талаптарга жооп берген эрежелерди киргизиши керек. Алсак Көкбөрүдө улакчылар жана аттар камсыздандырылышы абзел. Анткени балдардын коопсуздугу алардын ден соолугу эң маанилүү. Камсыздандыруу компаниялары менен келишим түзүп, дүйнөлүк спорттун тажрыйбасын колдонуп, жаңы талаптарды кошобуз. Мындан тышкары жигиттердин оюнда жаракат албаш үчүн атайын форма даярдалышы керек. Бүгүнкү күндө Кудай сактасын деп эле ойноп жатабыз. Тебетей кийгенибиз менен ал оюнчуну канчалык деңгээлде коргой алары белгисиз. Эми коопсуз шлем кийим боюнча иш алып барабыз, деди Жунусалиев. Ошондой эле Адис Көкбөрү Федерациясы маркетинг бөлүмүн ачып, киреше табуу жолдору каралып, улакчылар, көрүүчүлөр үчүн бардык шарттар түзүлөрүн кошумчалады. Москвадагы мекенешим сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгы лоону каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Улуттук Салбурун Федерациясынын президенти Алмаз Акун Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев тууралуу ачуу чындыкты айтты. Анда Салбурундун президенти мындай деген: "Булар деле бирөөнүн балдары да, бирок ушунчалык тобокелге барып иш кылышабы? Сенин үйүңөн ушундай уул балдар жетилип саясатка башын сайып коюп ата мекен үчүн иш кылышса эмне демексиң? Айланайын уулум аман болуп, Кудай арбак колдосун деп коргоого алып, эң эле жок дегенде жакшы сөзүңдү айтып алмаксың да. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев мүмкүн эмес деген нерсени жасаса болот деген батырлар экен. Буга чейин таш деп Ташиевди жөн эле жаман көрүп жүрүптүрмүн. Ак чөп башта Ташиев, таштай эле неме экен? Булдурсуң камчыдай болуп, Убасир жакшы, хан жакшы болуп, президент экөө чоң казатты башташты. Чоң казаттын уландысы эми чындап башталды. Мен эми бийликтен жумуш сурабайм. Баламды бул жумушка алып койчу деген киши эмесмин. Шайлоолордо активист болгон эмесмин. Жөн эле ыраазы болуп, көкүрөгүмдө турганды, көзүм көргөндү жазып коюп жатам эркекче. Сөз куру болбосун үчүн алаканга салынгандай өлкө үчүн болуп жаткан иштерди учкай кеп кылып коеюн. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке келгени булар жөнүндө көбүрөөк ушак кабарлар гана тарап жүрөт. Калыстык керек, жакшысын чыгарыш керек. Чүй дегенде эле кумтөрдү өзүбүзгө алабыз дегенде эч ким ишенген жок эле. Анан сабатсыздар булар. Булар менен эч ким эсептешпейт дешти эле. Укканымда булардын бийлиги 2 жылга жетпейт деп көп чоң баштар айтып башташкан. Кустурабыз дешкенинде көптөр ишенген эмес. Ошол кустчулар өзүлөрү алып келишкен, анан аларга кантип кол барсын дешип, караларга кантип күчү жетсин, ошолор менен сөзсүз макулдашып иш кылышат дешкен. Райым миллиондун факелине куурай сая алышпайт дешкен. Буларды Бакиев башкарат, эмдиги жылы Бакиевди сөзсүз алып келишет дешкен. 2021-жылы кумтөрдүн алтынын бүт берип салышты, жаңы жылдан баштап зарплата, пенсияга акча жок дешкен. Эми тажиктер төөгө чыгышты, бул экөөнү кармап алышкан таалуу жеринен дешкен. Кемпир-абатты берери менен зымтор менен курчашат, жээгине бир адам жолой албайсың. Азыр эле жолотпой жатышат, эми бүттү өлдүк дешкен. Булар динчилерге баш ийишет, ошолор эми четинен биле башташты, экинчи Афганистан болот дешкен. Эми ушул өңдүү дешкен дегендерди улантып жазсам узун болуп эч ким деле окубайт. Адамга эң эле зыяндуу нерсе өзүң жөнүндө чындыкты эмес, көбүрөөк ушактуулуу болуп эсептелинет. Анан кыргыздар ушинтип эле кашайып бири-бирибизди каралаган өнөкө тооруга алдырып жиберебизби? Кичине өзүбүзгө сабыр кылып, ичкүйдүүлүктү токтото алабызбы? Жараткан жар болуп, бар болсун баатырлар деп билдирүү тараткан Салбурун Федерациясынын президенти Алмаз Акунов. Биз алдык аманатыңыздарды, Алла ыраазы болсун. Ошол туугандар дагы да ыхсан кылып жардамыңыздарды аябай берүүңүздөрдү суранат элем. Азыр ушул Стамбул шаарына, Түркияга кетүү үчүн дагы $12,000 каражат жетпей турат туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, жардамыңыздарды аябай ошо Элханга деген ыхсаныңыздарды токтотпоңуздар. Болушунча кайдыгер карабай жардамыңыздарды бериңиздер туугандар. Дагы деле кайдыгер карабайт деп ойлойбу, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Эми $12,000 калды, буюрса калганы чогулду. Дагы деле болсо кол сунат деп ойлойм сиздерге. Алла ыраазы болсун.
Рахмат силерге, кыргыз эли. Да кичине болсо да кайдыр карабай берип тургандарчы орум айыгып кетси. 2 жыл чогулткан акчам болчу Бишкектеги мечитте жарандын 340 000 сому уурдалды. Bir ай мурун Бишкекте шаар тургуну мечиттердин биринен 340 000 сомун уурдатып акчаны уурдаган адам кармала элек. Бул тууралуу жабырлануучу билдирди. Анын айтымында окуя 30-сентябрда болжол менен саат 19:00 Аламүдүн базарындагы мечитте шам намазы учурунда болгон. Ал мечиттин кире беришиндеги текчеге акча салынган сумкасын коюп, өзү төр жакка намаз окуган өтүп кеткен. Ал жаамат менен бирге намаз окуп жатканда кылмышкер акча салынган сумканы уурдап кеткен. Сумканы кире бериштеги текчеге коюп, төр жакка өтүп кеткен. Намаз окуп келип эле таппай калдым. Ичинде паспорт, банктык карталарым жана 340 000 сом акча бар болчу. 2 жыл чогулткан акчам болчу. Унаа сатып алганы баратып, намаз маалы болуп калгандыктан мечитке киргем дейт ал. Акчасын уурдаткан жаран ошол эле күнү милицияга кайрылган. Окуя болгон жерге Сырлов райондук милициясынын кызматкерлери барып, видео көзөмөлгө тартылган материалдарды алып кетишкен. Ал милиция кызматкерлери шектүүнүн өздүгүн аныктаганы менен 1 айдан ашык убакыттан бери кылмышкер табылбай жатканын билдирди. Шектүү тууралуу кандайдыр бир маалымат бар, жарандар төмөнкү телефондор аркылуу байланышса болууну суранышат. 0701 99 99 14, 0755 44 44 77, 0312 43 32 75 же 102 номеру. Келдим эле септабаңдырмына. Жылыш барымда каласа септап атам. Мына мен эклем башында куягым бар экен, куягымды жоготуп атат. Жакшы баса албайт элем, азыр жакшы басып калдым. Ал этаждардан, ступенькалардан зыңдап жүгүрүп түшүп атам. Да каласа септаптым. Рахмат ушуларга, чоң рахмат. Элди өргүлө. Ким оорудо сакаалып айткан болсоңуз, ушул жерге келгиле. Адресим Оптима банк, Гор Банянын ушунда турат. Ошонун ак жагында ушу опуска алып иштеп атышат. Чоң рахмат кыздарым. Баарыңарга тез соолук кала, оорубагыла, ооругандар болсо келгиле септебасыңар. Сөзсүз аягасыңар. Я даю гарантия 100%. Мына мен сакайдым мына. Мени живой көрүп турасыңар. Yaşım 75'e çıktı. Tanışıktan beri şu murdum suagat. Bir ayda refleks bolup kalgan. 3 gün suagat. Appak su. Toy topura varganda kıynalar falan jüre verdik. Hazır özümü jakşı sesip aldım. Başlarımda alıp size orçuda sergiyip kaldık. Endi kalasa bugün mına 10 gün büttü. Bu doğru içeride tizeden olacak. Abi de mısıklar. Эгерде сиздер да суук тийген оорулардан жабыркап жүрсөңүздөр, муунуңуздар ооруса, муздаса, гаймориттен кыйналып жүрсөңүздөр, бизге кайрылсаңыздар болот. Биздин дарек Ош шаары, Масалиев 73, Ориентир Гурбанядагы Оптима банктын жанында. Президент элчи кылып дайындаган мурдагы маалымат катчысын кабыл алды. Президент Садыр Жапаров 6 ноябрда Кыргызстандын Беларустагы элчиси, Кыргызстандын КМШнын уставтык органдарындагы туруктуу уйгармактуу өкүлү Эрбол Султанбаевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров Султанбаевге жооптуу дипломатиялык ишинде ийгиликтерди каалап, өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелерди мындан ары кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Беларустун ортосундагы, анын ичинде соода, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө өз ара кызматташууну тереңдетүү боюнча бир катар конкреттүү милдеттерди койду деп айтылат маалыматта. Өз кезегинде Эрбол Султанбаев Жапаровго Беларусь тарап менен кызматташууну өнүктүрүү боюнча белгиленген пландар тууралуу айтып берген. Эсиңиздерге сала кетсек, Садыр Жапаров Эрбол Султанбаевди Беларустагы элчи кызматына 31 октябрда дайындаган. Султанбаев 2021 жылдын май айынан бери Садыр Жапаровдун маалымат катчысы кызматын аркалап келген. Ысык көлдүн түбүнөн балык уулоочу 90 тор алынды. Кызматкерлердин кайрылуусу. Ысык көлдүн түбүнөн 90дон ашык балык уулоочу торлор алынды. Облустук ички иштер башкармалыгы 19 октябрдан бери браконьерликке каршы күрөшүү боюнча рейд жүрүп жатканын билдирди. Бул учур балыктардын урук чачуу мезгили болуп саналат. Балык запастарын коргоо боюнча рейдтик иш-чаралар жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин региондор аралык башкармалыгы, Ысык көл облусу боюнча өзгөчө кырдаал министрлигинин башкармалыгы жана башка органдардын кызматкерлери тарабынан өтүүдө. Бул аракеттердин алкагында көлдүн жээгиндеги тилкелерде милициянын посттору коюлуп, милициянын көчмө топторунун күзөт иштери уюштурулган. 3-4 ноябрда Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы мыйзамсыз балык уулаган 3 адамды кармаган. Алардын жанынан түрдүү
115 балык, моторлуу 2 кайык жана 7 тор табылып алынган. Бардык аныкталган фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Жарандардан айлана чөйрөгө аяр мамиле жасап, аймактын экологиялык маданиятын калыптандырууга салым кошууну суранабыз. Браконьерлик биздин замандын негизги көйгөйү дешти облустук ички иштер башкы башкармалыгынан. Өрт өчүрүүгө жардам берем деп каза болгон 2 милиция кызматкерлеринин үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүлөт. Өрт өчүрүүгө жардам берем деп каза болгон 2 милиция кызматкерлеринин үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүлөт. Бул тууралуу ийимден билдиришти. 27 октябрда Бишкек Ош жолунда май ташыган унаа оодарылып өрттөнө баштаган. Жолдо өтүп бара жаткан 41 жаштагы Кызыл Кыя шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн издөө боюнча ыкчам өкүлү милициянын майору Дилмурат Шамшиев менен 30 жаштагы Кызыл Кыя шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын улук тергөөчүсү милициянын капитаны Ороз Мамат Акуналиев токтоп, унааны өчүрүүгө жардам беришкен. Алар күйүк алып ооруканага жаткырылган. 1 ноябрда алган жаракатынан Дилмурат Шамшиев көз жумган. Ал эми 15 ноябрда Ороз Мамат Акуналиев да көз жумду. Ички иштер министри Уланбек Ниязбеков, коллегия мүчөлөрү жана ички иштер органдарынын кызматкерлери каза болгон кызматкерлердин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтышты. Биз аларды ар дайым эстейбиз. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө ар тараптан колдоо көрсөтүлөт деп айтылат ийим тараткан маалыматта. Росатом жана энергетика министрлиги АЭС куруу мүмкүндүгүн талкуулоону улантууда. Россиянын мамлекеттик Росатом корпорациясы жана Кыргызстандын энергетика министрлиги өлкөгө аз кубаттуулуктагы атомдук электр станциясын куруу боюнча талкууну улантууда. Корпорациядан маалымдашкандай, анын директорунун орун басары Николай Спасский Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраев менен жолугушту. Алар жашыл энергетика тармагында кызматташуу тууралуу, анын ичинде өлкөгө АЭС жана шамал суу генерацияларын куруу жөнүндө талкуулашкан. 1 жыл мурун Росатом менен министрлик кызматташуу тууралуу документке кол коюшкан. Тактап айтканда, АЭС долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу тууралуу сүйлөшкөн. Ал эми 1 ай мурун корпорация менен Ысык көл облусуна шамал электр станциясын куруу боюнча инвестициялык долбоорду иштеп чыгып, аны ишке ашыруу боюнча макулдашууга кол коюшкан. Кыргызстан интернет ылдамдыгы боюнча дүйнөлүк рейтингде 2 баскычка төмөндөдү. Speed Test Global Index тизмесинде 140 өлкөнүн ичинен 88 орунга жайгашты. Сентябрь айында ылдамдык секундасына 16,09 мегабитти түздү. Кыргызстанда интернет Россия менен Казакстанга караганда жай, Өзбекстан, Тажикстан жана Беларуска салыштырмалуу тез. Тизмеде алдыңкы орундарда Бириккен Араб Эмираттары, Катар жана Кытай жайгашкан. Bir жумада өлкөдө 18,7 миң жол эреже бузуулар аныкталды. Кыргызстанда bir жумада 18,711 жол эреже бузуу катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда аталган жол эреже бузуулар 30 октябрдан 5 ноябрга чейин аныкталган. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок унаа башкаруу 262, мас абалында унаа айдагандар 264, унаанын айнектерин мыйзамсыз караңгылатуу 42, жөө жүргүнчүлөр качкан жол эреже бузуулары 922, транспорт каражаттары эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 2781, авто эң баштык 4, ылдамдыкты ашырып айдоо 3955, унаасына жалган мамлекеттик номер тагып алгандар 3, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 733. Ошондой эле 1541 унаа айып короого токтотулган. Өкмөттө айылдарды ирилештирүү боюнча кеңешме өттү. Жыйынтыгы: Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин аймактарда кыйгармыктуу өкүлдөрү менен кеңешме өткөрдү. Өкмөттө маалымдагандай, анда облустарда административдик аймактык реформаны ишке ашыруу маселелери талкууланды. Аймактарда кыйгармыктуу өкүлдөр Жапаровго пилоттук режимде айыл аймактарды бириктирүү боюнча долбоорлорду сунушташкан. Билдирмеде реформаны жүргүзүү үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жумушчу комиссиялар түзүлгөндүгү белгиленген. Айыл аймактарды ирилештирүү долбоорлору жергиликтүү калк менен талкууланып, жергиликтүү кеңештердин сессияларында депутаттар тарабынан каралган. Жапаров АР долбоорунун жактырды. Ошол эле учурда сын пикирлер, толуктоолор болду деп айтылат маалыматта. Аймактык административдик реформалоонун максаты жергиликтүү өз алдынча башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн санариптештирүү деңгээлин, жерлерде чечимдерди кабыл алуунун ыкчамдыгын жогорулатуу, каржыны кыскартуу жана кайра бөлүштүрүү. Министрлер кабинети жакын арада 2024-жылдын 1-апрелине чейин аймактык административдик реформаны сынамык режимде ишке ашыруу боюнча президенттин жарлыгы чыга турганын кошумчалады. Монголияда кар бороонунан 8 чабан каза болду. Монголиянын борборунда кар бороонунан 8 малчы каза болду. Алардын бири бала экени өлкөнүн өзгөчө ырдалдар боюнча мамлекеттик агенттиги 6 ноябрда билдирген. 3 ноябрдан бери Монголияда кар жаап, жолдор тайгалак болуп көрүү мүмкүнчүлүгү начарлаган.